Балыкчы шаарында Курмашев көчөсүн ремонттоо иштери аяктоо алдында турат. Аталган көчө кеңейтилип, туурасы 10 метр 40 сантиметрди түссө, асфальттын калыңдыгы 10 сантиметр болду. Жакынкы күндөрдө тротуарлар алмаштырылып, жарык берүүчү приборлор орнотулмакчы. Аманбаев көчөдөн Исыкульскийге чейин Манас көчөсүнүн экинчи катмары салынды. Аяк Кудай буйрса бүттү, эми эртеңден баштап разметкасы жасалат. Андан кийин Исыкульскийден Фрунзенский көчөгө чейин буюрса бүгүн мына экинчи слой салынып атат, бүтөт. Кечке чейин Кудай буйрса бүтсөк, эртең бияка разметка салынат уже. Ошо менен Манас көчөсүнүн трубалары эле калат, калган баары тротуарлар бүттү. Экинчи слой бүттү. Буюрса эртең разметкасы бүтөт. Ошо менен эксплуатацияга берилет. Курмашев көчөсүндө көчө мурда күнү шыма салдык. Экинчи слойду. Это щебеночно-мастичный асфальт деген жаңы технология боюнча. Кудай буйрса азыр Курмашев көчөсүнө разметка жасалып атат. Аяк бүттү. Майда чүйдө жумуштар эле калды Курмашевден. Учурда оңдоо иштери жүрүп жаткан Кулакунов көчөсүнүн 3 километр 750 метр аралыгына жаңы асфальт жол төшөлүп, тротуар, суу өтүүчү лотоктор орнотулуп, жарыктандыруу жасалмакчы. Долбоорду республикалык бюджеттин эсебинен Транспорт жана коммуникация министрлиги ишке ашырууда. Ал эми ремонттоо иштерин Чупрокси компаниясы жүргүзүүдө. Ремонттоо иштери ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлмөкчү. 10 багыттын негизинде иш алып барабыз. Мэрия Şu экинчи багытыбыз Балыкчы шаарынын инфраструктурасы жана коммуникациясы өнүккөн шаар деп киргизгенбиз. Ошонун негизинде балыкчынын жолдорунун проектисин бүтүрүп, иш алып барып келебиз. Азыркы учурда 6 жолдун проектиси бүтүп, 4 көчө жасалып аягына чыгып калды десек болот. Бул биринчи көчө Манас көчөсү, экинчи көчө Курмашев көчөсү, үчүнчү көчө Тоолок Молдо көчөсү. Кудайым буйруп, ал көчөлөр аягына чыгып, аяктап, азыр пайдаланууга берилип жатат. Кудайым буйруп, мынакей Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникация министрлиги тарап жактан демилгеленип, мына Кулакунов көчөсү жасалып башталып атат. Кулакунов көчөсү дагы аягына чыга турган болсо, биз алдыда дагы 5 көчөнүн проектисин жасап атабыз. Бул узун көчөлөр, бул Шарипов көчөсү, Мамбеталиев көчөсү, Күлчөбой көчөсү, андан кийин мынакей Бектуров көчөсү, анан Озерный көчөсүнүн проектисин бүтүп атабыз. Эмки жыл менен ушул 5 көчөнү дагы Кудай буйрса баштайбыз деп турабыз. Дагы кошумча айтып кетейин, мынакей Жумгалбек Аманбаев көчөсү, мынакей съездер, тротуарлар жасалып, разметкалар чийилип, Кудай буйрса аягына чыгып аяктап келатат. Ал көчөбүз бүтө турган болсо, ал көчөбүздүн дагы озеленение, жашылдандыруу иштери дагы жаздын алды менен башталат да. Аталган көчөдө жайгашкан айрым объектилердин кызыл чийинден өтүп кеткендиги маалымдалды. Шаардык мэрия аларга чийинден ашырбай жылдыруу иштерин жүргүзүү боюнча алдын ала эскертүүлөрдү берди. Берилген эскертүүлөр убагында ишке ашырылбаса, жергиликтүү бийлик мыйзам чегинде андай объектилерди түрттүрүп салууга мажбур болот.